Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бул Акипресс подкасты. Бүгүнкү биздин коногубуз пластикалык хирург, дене эстетикасы боюнча адис Нуртилек Самарбеков. Беременность и роды после пластических операций на теле и на груди. Эстетические операции на теле и на груди не являются противопоказанием к беременности и родам. Они не влияют на возможность зачатия и не ограничивают способ родоразрешения. Планировать беременность я рекомендую минимум через год после операции. Нуртилек мырза, саламатсыздарбы? Саламатсызбыз. Нуртилек мырза, канча жылдан бери пластикалык хирургия менен алектенесиз? Негизи именно пластикалык хирургия менен алектенгениме жакында 1 жылдан кийин 10 жыл болот. Жакында анан общая хирургия тармагында пластикага чейин жалпы хирургияда иштеген. Ошонун баарын кошкондо 12-13 жыл болот. Баягы активдүү түрдө денеге жасалган операцияларды жасап баштаганыма 8-10 жыл. 8-10 жыл. И анан негизи стажировка зарубежный. Анан билимиңиз жөнүндө айтып бересизби? Билим жагын карай турган болсок, баягы мектепти бүтүп, биздин медакадемияда 6 жыл билим алдым биринчи. Лечебное дело факультетинен. Андан кийин болсо 2 жыл биздин биринчи баягы шаардык ооруканасынын хирургия бөлүмүндө, ал жерде 2 жыл жалпы хирургия тармагында 2 жыл билим алып, ординатураны. Анан ошондон кийин ошондо 2015-17 жылдары болчу. Баягы бизде бизде эле эмес, Кыргызстанда эле эмес, могу Орто Азияда пластикалык хирургия эми күчүнө кирип өнүгүп келаткан кез болчу. Анан өзү негизи аябай баягы жалпы хирургияда чоң операциялар жасап, ичегилерге, ашказандарга, пересадка органов, ушундай операциялар жасайын деген максат менен барып окуп баштагам. Анан бирок баягы окуунун негизинде пландар өзгөрүп, көз караштар өзгөрүп, жалпы хирургия мындайча айтканда жок болуп баратат да. Азыр деген жалпы хирургияда эле бир нече тармакка бөлүнүп кеткен да. Узкий специалист болчу. И анан экинчиден как раз ошол кезде пластикалык хирургия жаңы өнүгүп келаткан мезгил болчу. Анан баягы жаңы тармакты изилдеп окуп келип, ошол жактан иштесем деген ой максат менен Санкт-Петербург шаарына барып 2 жыл ал жакта ординатура окуп, негизи могу университет, ординатура деген бүткөндөн кийин баягы официалдуу документ аласыз да колуңузга. Бул сизде баягы иштесеңиз болот деген эле документ да, чынына келгенде, бирок чыныгы баягы тажрыйбаны, чыныгы кыйын операцияларды үйрөнүш үчүн, көрүш үчүн өзүнчө ал окуудан сырткары баягы индивидуалдуу стажировкаларга барып үйрөнүп келебиз да. Ординатура менен эле токтоп калбай, бүткөндөн кийин көп жакка бардым. Москва, Европа, Турция, Америкага чейин бар жакта. Именно могу пластикалык багытты үйрөнүш үчүн, Именно пластикалык хирургияны окуш үчүн. Эми мисал айта турган болсок, Москвада баягы курсакты жасаган күчтүү бир хирург бар дейли. Ошонун өзү менен эле түзмө түз сүйлөшүп, же ошол клиника менен сүйлөшүп, 10 күндүк, 1 айлык, 2 жумалык баягы тажрыйба алууду сүйлөшүп, анан барып ошол жактан өтүп келебиз да. Негизи стажировкаларымда акча төлөнөбү же? Сөзсүз түрдө төлөнгөндө дагы бир стажировка, эми бир болбосо 2 стажировка эле Бишкекте бир квартиранын акчасы да бизде. Ошондой Ошончолук кымбат, ал нерсе арзан эмес, жеңил эмес. Анан көп хирургдар жөн эле баягы акчасын төлөп барам десең дагы ала коюшу бербейт да. Эми баягы мен жаңы үйрөнүп жүргөн кезде ошондой болчу. Азыр эми мисалы айта турган болсок, ошол мен жалпысынан 10 хирургтан, аябай кыйын хирургдардан үйрөнгөн болсом, баардыгы менен азыр уже чогуу бир коллега болуп калганбыз да. Конференцияларда да тең эле, чогуу барып, чогуу докладдарды окуп, мындайча айтканда бир тилде сүйлөшүп, бир уровеньде сүйлөшүп уже иштешип калганбыз. Алардын жаштарыма караганда улуураак, 10 жаш, 15 жаш.
Негизи кандай көйгөйлөрдү мындай билип эми сиз ичинде медицинанын ичинде иштейсиз да, кандай көйгөйлөр бар да сиз көргөндөр, билгендер? Көйгөй жалпы медицинаны алсак же Ооба. именно пластикалык хирургия? Жалпыны, анан пластикалык. Жалпыдан баштайлы. Баягы моюнга алышыбыз керек, бизде Кыргызстанда өтө чоң азыр бул көйгөй да, медицина тармагы. Өзүңүз деле көп байкасаңыз керек, соц тармактарга көп чыгат, жанагынтип дарыгер менен бейтаптын ортосундагы бир конфликттери, бир келише албагандыктары, же болбосо бир баягы поликлиникада көпкө чейин очередь күтүп тургандары. Айтор карай берсек андай нерсе аябай көп да. Анан залакасы келип эле ошол бейтапка, анан ошону дарылап аткан дарыгерге келип тийип атат да кайра эле. Бир аз бул жерде биз бардык элге да айта кетет элем, бир аз чоңураак алып маселени карашыбыз керек да. Ал деген бул көйгөй ошол эле дарыгер менен бейтаптын ортосунда эмес, бул чоң системада бизде. Анан эми азыр мен айтсам чоңураак министерстводо иштеген биздин бийликтегилерге туура эмес түшүнүшүп калбасын, катуу тийип калбасын, ошого мен баягы детально ачпай эле коеюн. Эми хотя бы бир мисал келтирип берсеңиз, мындай сунуш катары да. Системада, бизде системада да, именно больницаларда мисалга айталык, ошол эле бир бейтап экстренный операцияга жасалчу операцияда же эки жактан баягы келип айыл жерден шаарга баягы жиберип атат да. Бир эле мисал айта турган болсок, биринчи операциянын алдындагы баягы обследование өткөнү да. Эми сиз деле баягы өзүңүзчө туугандарыңыз биздин мамлекеттик дарыканаларга барып калсаңыз көрсөңүз керек. Өзү ооруп аткан бейтапты жаткызыш үчүн колуна толтура листочктерди карматып 5-6 мекемеге жиберет. Бул жерге барып рентген өтүшүңүз керек, андан ары барып кан тапшырасыз, анан дагы бир жерге барып справка алып келесиз. Бул эң эле биздеги көйгөйдүн баягы астыңкы эмеси да, тепкичи да. Мен бир эле мисал айтып атам да азыр. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, ал киши ооруп келди больницага да, жатып дарыланыш керек. Салыштыра кетсек, Турцияда ошол эле нерсе кандай болот? Или Америка Кошмо Штаттарында келери менен бейтапканага кирет, палатага жатат, ордунан жылбайт ал киши. Вот бир эле разницасы да. Анан эми азыр аны баягы чукурураак карап келе турган болсок, мындай суроолор көп аябай. Условиясы больницада жаткан. Айлыктар жөнүндө эми айтпай эле коелу. Эми ал вечный суроо да. Ал деген вечный суроо. Анан ушул жерде мен айтат элем, бейтаптарга дагы, дарыгерлерге дагы. Эми бул жерде бейтаптар да түшүнүш керек да. Бирок эми дарыгерлер дагы түшүнүш керек да. Биздин айлык менен үй бүлөнү эмес, бир адамдын башын багыштыруу эле кыйын го дейм азыр Кыргызстанда, мамлекеттечи. Анан айтып отурсак аябай сөз көбөйөт. Кыскасы, муну биз моюнга алышыбыз керек. Анан бул боюнча калтырып коюу дагы туура эмес. Түшүнөм, баягы 2 күндүн ичинде, 1 жуманын ичинде анын баарын биз өзгөртүп сала албайбыз. Укмуш көтөрүп, баягы жаңы больницаларыбызды салып, оңдоп сала албайбыз. Булга деген целое поколение керек да. Биздин балдарыбыздын балдары ошол нерсеге жетсе деп биз бир аз салымыбызды кошуп кетсек жакшы болот да. Анан баягы жакшы жака аракет кылып медицина тармагын көтөргөнгөчү. Эми мен ишенем, баягы кийинки поколение биздин жашыбыздагы балдар, бизден кийинки жаштар эки жактан билим алып, биз жака министерствого чоң кызматтарга келсе, ошолорго бир ишенич бар да. Ошолор бир нерсени оңдоп, түздөп. Эми негизи үмүт бар турбайбы? Албетте, анан үмүт жок, жашоо жок анда. Эми баягы бизде медицина өнүгөт деп ишенген үчүн мен дагы эки жакта окуганыбызга карабай келип бизде окуп атабыз да. Баягы мен пластикалык хирург болгон үчүн мен өзүм жактан салымымды кошуп атам да бул жака. Мисалга айта турган болсок, бизге келген
баягы пациенттерибиздин 70% чет өлкөдөн келишет да. Именно бейин киши. И бир жумада 10 операция болсо или 8 болсо ошонун 5-6ысы чет өлкөдөн келишет. Неге мен айтам, мен деле баягы салымды баягы 5 тыйынымды болсо да кошуп атам депчи. Себеби алар келет, налог төлөйт, ал төлөгөн акчадан налог төлөнүп атат, отелде жашайт, таксиде жүрөт, айтор ушинтип көбөйө берет да. Анан ар бир инсан, ар бир баягы кесиптин ээси ушинтип ойлонсо, бир аз болсо да жардамым тийсин, 2 киши болсо да бул жакка чакырганга аракет кылайын десе, анан баягы чоң системада өзгөрүү болот да. Эми өзүңүз айтып кеттиңиз, мен эле кошого кетейин, жанагы казакстандык белгилүү блогер кыздар, Мадлен менен Бота, алар деле Кыргызстанга келди. Эми сизге атайын операция жасатуу үчүн. Эми мен үчүн деле бул жагымдуу да, анткени эми Кыргызстандын мындай дүйнөлүк аренасындагы эми аброюн деле көтөрөт да булчу. Мисалы үчүн Казакстандан башка дагы кандай өлкөлөрдөн келет да сизге? Биздики биринчи орунда Казакстан турат. Экинчи азыр Дубай. Ошол жактан көп келишет. Но Дубайдан дагы баягы орус тилдүү жарандар көп келишет да. Анан болсо Россиядан көп келишет и Турция, Өзбекстан. Анан кезде Европадан дагы ар кайсы мамлекеттерден. Эми азыр баарын так айта албайм, эстеп келсек көп жактан эле келишет да. Атайын Южный Америкадан көрүп баягы учуп келип калгандар бар да. Кээде өзүмө да таң калыштуу болуп калат. Ошол жактан бир атайын мындай сурап келсең, сиз бул жакта негизи жашайсызбы же башка жумуштар менен келип анан бир жасата кетейин дедиңизби? Жок, мен атайын операцияга учуп келдим дейт да. Бирок алар деле русскоязычный окшойт, Жок, алардын көбүнчөсү ошол эми англисче сүйлөгөн эле жарандар. Баягы алар мындай болуп калат. Менден бул жактан өзүбүздүн эле кыздардан бирөө жасатып, келиндерден ошол жакта жашагандар бар да. Анан ошонун операциянын жыйынтыгын өз көзү менен көрүп, бүткөнүн, отзывдарды окуп, анан ушунча алыс болсо дагы учуп келип жасатып кеткендер бар да. Бирок көбүнчөсү бул Орто Азиядан көп келишет. Эми ошол баягы шоу-бизнестен келгендерди айтсак, ошолор дагы акырындан келген да бизге. Баягы анын эжеси, подружкасы жасатып калып, ошон бири-биринен ууп атып, анан кийин өз көзү менен көрүп. Себеби именно ошол сиз айтып аткан кыздар, ошол адамдар жөн эле Инстаграмдан көрө калып, же мындай эле случайно бир жерден таанышып калып, жазылып жасата калчу кишилер эмес да алар. Себеби чоң ответственность, өздөрүнүн внешностин билет канчалык, өздөрүнүн жумушуна баягы таасири бар экенин. Ошого алар аябай мындай бир 100 жолу текшерип келет. Ооба. Ошон үчүн бизге келгиче алар өздөрүнүн көзү менен бир минимум 50 кишини көрүп анан келди да. Текшерип атыпчы. Анан башка бул нерсе пластикалык хирургия деле эмес, стоматологияда деле кылса болот. Бул нерсени кардиологияда деле кылса болот. Башка жакта эми бир момент баягы жаш азыркы иштеп баштаган адистерге менин деле тааныштарым бар да, чет өлкөдөн окуп келип, башка кардио хирургияда иштегендер бар, жалпы хирургияда иштегендер бар. Ошолорго бир аз кененирээк мындай жол ачыгыраак болсо, потенциалдары көп ачылат да. Бизде баягы эски системадан, эми чын айтайын, көбүнчөсү могу башка тармактар, көз мамлекетте иштегендер дагы деле көп чыга албай жүрөбүз да. Баягы главврач, заведующий, анан заведующийден кийин ассистент деген түшүнүк дагы деле бар бизде. Сизге мисалы үчүн министр болуп бергиле, анан иштеп бергиле, эмне дейт элеңиз ошондой суроо келсе? Жок, мен министр болуп бергиле десе, жок, мен иштебейм ал жака. Себеби мен өзүмдүн потенциалымды, мен эмнеге менин көбүрөөк жөндөмүм бар экенин, эмнеге мен өзүмдүн талантым бар экенин билем да. Себеби ал жака барып, бул деген билесизби канчалык чоң мындай ответственность. Ал жерге барып сиз Кыргызстандагы болгон мамлекеттердин, болгон бейтаптарын айтор бүт ошол
саламаттыкты сактоо тармагы боюнча бүт жумуш сиз мойнуңузга аласыз да. Анан меники эгерде ал нерсени мен баягы жетерлик деңгээлде бир аткара албай же оюмдагы нерсени кыла албай калсам өзүмө чоң Жаман болосуз го күнөөлүү ичинен. эсептеп калам да. Мен биринчи очередь хирургмун. Анан колум менен ошо мындайча айтканда мээни иштетип, колду иштетип операция жасаганды билем да. Бул министр Анан- бул уже мындай чоң жоопкерчилик Сиз Эми- ага даяр эмессиз азырынча. Мүмкүн жылдар өткөн сайын. Эми эмнеге дагы бир себеби ал жака не то что баягы даяр эмес, барбайт элем. Себеби министр болуш үчүн биринчиден бизде баягы мамлекеттерде ооруканаларда көп жыл иштеп, мен деле эми ал жакта иштеп келгем. Мен деле ошол башында иштегенсиз да. көйгөйлөрдү ичинен билем ал жакта эмне бар экенинчи. Сырттан келип эле бир жактан окуп келип мындай Ооба. карап калган жокмун. Анын баарын ичинен билем да. Бирок ошентсе деле бир аз администрацияда көбүрөөк иштеген. Эми мисалга айтсак, эми макул мага деле ошондой сунуш келди дейли. Бирок менин өзүмдүн ордума кимди сунуштай алат элем? Мен менен эле тең балдарды. Бар да ошондой балдар. Чет мамлекетте азыр иштеп жүргөн балдар бар. Бирок биякта эмес да. Аларды чакырса болот да. Алар чакырса болот. Эми бизде мынакей дагы бир көйгөй ушул болуп атпайбы? Күчтүү балдар Кетип барат. кетип атат четинен. Баягы азыр эми бир аз чет жактарда, айыл жактарда иштеп кенге баягы шарттар түзүп, айлыктарын жакшы кылып, аракет кылып башташты. Бул деле жакшы көрсөткүч. Эми баа сразу эле болуп кетпейт. Москва бир күндө курулган эмес дегендей. Акырындан барышыбыз керек да. Бирок ошентсе деле эң көзгө көрүнүктүү, күчтүү балдарыбыз көп эле. Зарубежде жүрөт Сүйлөшсөң баардын келгилери бар. Баардыгы ушул жака келип иштесек дейт. Келип бир айлап, эки айлап жүрүп, иштеп аракет кылып деле көрүштү. Бирок кайра сөөрөмдөн кетишти да, көпчүлүгү. Эми ошолордун арасында администрация жакта иштеп, анан эми айтып атпайсызбы, министрликке депчи, ал жака бир целый команда керек. Бир эле министрди алмаштырып койгон менен маселе чечилип калбайт да. Аны орду түбү менен алмаштырыш керек. Мындай бир результат болуш үчүн риск керек да бир нерсеге. Ошол эле нерсе бизде дагы ошо министерстводо да керек да. Менин бул жеке оюм. Азыр биздин урматтуу министрибиз угуп аткан болсо или башка чоң дарыгерлерибиз угуп аткан болсо, алардын көзүнө мен акылдуу болуп көрүнбөйүн. Мен жашмын алардан менден көп билген нерселер бар. Бирок мындай мүмкүнчүлүк болуп атса, эми оюмду айта кетейин деп атам да. Ал менин жеке оюм да. Болгон ошол министерствонун команданы баарын алмаштырыш керек. Ошондо гана бизде мүмкүнчүлүк болот да. Вот орду түбү менен 100 киши иштесе 100 кишинин баарын алмаштырып көрөлүчү. Системанын баарын жаңы команда чогултуп, жаңы министр алып келип, ошол министр өзүнө ишенген балдары бар, өзүнө ишенген тааныгандары бар. Баягы финансы жакты күчтүүрөөк билген ким бар? Бухгалтерияны күчтүү билген ким бар? Анан дагы айтып жана главврачтарга чейин бүт бир команда болсо, ошондон кийин өзгөрүү болот деп ойлойм да мен. Эми бир киши 100 кишинин арасында кайра эле күчү жетпей калат. Эми сиздин версияңар боюнча один в поле не воин. Орусча айтканда. Орусча айтканда ошентип коет. Мындай жаштар пластикалык хирургияга барам дейт, бирок мындай акча жагын карапчы. Эми мейли мындай чын дили менен ошол жака барып элдерди сулуу кылам десе бир жөн. Жалаң эле акча табыш үчүн десе сиз кандай карайсыз ошого? Акчаны максат акча табыш керек болсо анда бизнеске кетиш керек. Магазин алып иштетсе болот, машина алып келип сатып иштесе болот. Ал жакта наоборот көбүрөөк акча тапса болот. Ал жакта риск азыраак, баш оору азыраак да. Эми бир эле максаты акча табыш болсочу, анан эгерде ошондой максат менен, ошондой ой менен пластикалык хирургияга
келип иштеп баштай турган болсо бул чоң жаңылыштык да. Ал көпкө созулбайт. Себеби бир максаты ою акча табыш болсо, пластикалык хирургияда эми канча иштейт. Бир айдагы доходуңуз кандай болот мындай? Эми аябай кичинекей десе эми эл деле ишенбейт болуш керек да. Эми өзүңүз кандай мындай эме бере аласыз? Эми кылган жумушума жараша, окуума жараша эки жака чет өлкөгө чыгып, баягы 2-3 ай сайын сөзсүз бир жакка кетем да, окууга, конференцияларга. Ушулардын баарына жетет. Анан эми бир так же ортолоп деле бир сумманы айта албайм азыр. Бирок орто немеден өйдөрөөк болуш керек, Эми орто деген билбейм, айлыктан алып атасызбы же биздики эми айлык эмес да. Эми бир айда 100 миңден өйдө болобу? 100 000 сом. Ооба. Эми ашат бир аз. Жанагы билимиңизге, стажировкаңызга кеткен акчалар мындай акталдыбы? Эми ошолордон сырткары да эми бир аз. Жашоого жетет, окууга жетет дегендей. Жана сиз айтып атпайсызбы, пластикалык хирургияга акча табуу максаты менен келсе кандай болот депчи. Биринчи мен иштеп баштаганда, биринчи 2 жыл, 3 жыл бир акча чогултуп же баягы кымбат жасайт элем же бир нерсе үй алат элем, машина алат элем деген максат деле болгон эмес мендечи. Ошо иштеген акчамды чогултуп кайра эле окууга барып, например, Москвада бир стажировкага мага бир айталы 300 000 сом акча керек болсо, мен ошону чогултуп алып туруп, ошо мындайча айтканда акыркы болгон акчам да, ошол менен барып окуп келип ошентип 3-4 жыл жүрдүм да мен. Анан эми бир убакыт келет экен, өзү эле артыңан ошол пациенттер деле, ошол акча деле Кудай берип өзү эле артынан кууп калат экен да. Азыр эми андай максатым деле жок. Баягы операциялардын деле баалары жылдан жылга көтөрүлө берет акырынданчы, баягы инфляцияга жараша. Анан да экинчи себеби ал деген баягы бизге болгон спроско жараша да. Ал мен жанагы көп иштеп калайын эле, көп табайын деген максаттан эмес. Бир суммада тура берсе, запись баягы операцияга очередь аябай эле көбөйүп кетет да, көпкө күтүп калышат да. Анан ошол себептен дагы көтөргөнгө жылда там 10%, 20%ке бираздан кошулат. Жана айтып кеттиңиз, жанагы жылдыздар боюнча сизге негизи бир белгилүү Кыргызстандан адамдардын жубайлары кайрылганбы, мүмкүн саясатчылардын жубайлары? Негизи мага келген баягы пациенттерди, операцияга келгендерди белгилүү эмес деп мен бөлбөйм да. Аны ошо мага келген. Столдо ким жатат сизге маани бербейт, Мен наоборот ошо операцияга чейин мындай билбегеним жакшы да. Көп ошондой учурда болот. Мен операция жасап бүткөндөн кийин анан эртеси күнү там тууганы байкеси, эжеси келип, же биздин деле коллегалардан бул деген могул аял көрсө тийгилис экен дейт анан. Макул деп койсуң мындайча айтканда. Себеби билбейм, баягы операциянын алдында билсем деле менде какой-то бир страх болуп или же бир особое отношение болуш керек деген нерсе болгон эмес да. Баарына теңдей карайсыз. Тең бирдей баарына теңдей кайрылам. Баары ошол баягы таанылган, эч билбеген пациент менен айталы макул 5-6 миллион киши билген киши келсе деле, эми биз үчүн экөө тең эле, экөөнө тең бирдей эле операция керек, бирдей эле мамиле жасалат, бирдей эле баа коюлат. Анан бирөө баягы популярдуу эле же дагы бир баягы влиятельный кишинин аялы же кызы эле деп андай жок бизде. Туугандарыңызга жазган күндөр болду беле? Туугандарым, эжелериме жасагам. Эми көп эле жасадым аларга деле. Баягы бир тууганым эмес, жеңе, эже деген сыяктуу ошондой туугандарга жасап. Мындай бир канча жылдан кийин мисалы үчүн жубайыңыз келип сизге айтса, мага деле жасап берчи депчи. Эми Кандай карайсыз? Жасайсызбы, жасабайсызбы? Баягы пластикалык хирургия десе эле көп ойлой берет. Мен кааласам эле баарын жасаса болот депчи. Бизде деле
ар бир операцияга баягы показания болот и показания жок болсо жаза албайсыз. жаза албайт да. Лично меники ошондой. Анан келген пациенттер баары билишет, и команда деле билет. Көп учурда отказды көп кылабыз да. Эми ошондой эле келинчегим деле. Эми баягы балдар төрөгөндөн бүткөндөн кийин показания болсо, анан өзү дагы дискомфорт болуп атамы, жасап бер десе, Без проблем Беш, жасайсыз, эмеси жок. противопоказания жок болсо, э? ооба, жасап бере беребиз. Себеби өзүңүз деле байкасаңыз керек, меники операцияларымдын эми 80% баягы төрөттөн калган курсакты төштү калыбына келтирип болуп атпайбы? Ошондо мен ойлогом сизде көбүнчө мындай жаш күйөөгө тийелек кыздар келет экен го. Жок. Андай эмес, э? Көбүнчөсү эми сиз может по Инстаграм Ооба, Инстаграм себеби ал аркылуу жака эми Инстаграм бул визитная карточка. Ал жака баягы работа канча? Бир 5%, 10% эле чыгат да биздики. Анан көбүнчөсү кадрдын артында эле калып атпайбы? Чоң операциялар көбүнчөсү көрсөтүлбөй эле калат. Анан биздики жарымдан көбү бул ошол төрөттөн калган эмелер. Негизи силерде договор бар да, э? Операцияга чейин. Мисалы үчүн тиги кардарлар айтат, мени Инстаграмга чыгарганга уруксат берем же бербейм деп, ушундойлор. Ооба, сөзсүз аны пациенттердин уруксаты жок Инстаграмга даже жанагы бети көрсөтүлбөсө деле чыгара албайбыз. Кээ бирлери уруксат беришет, кээ бирлери уруксат бербейт, кээ бирлери уялбайт баягы до после бети менен деле көрсөтө бериңиз деп. Өзүлөрү эле айтат, э? Ооба. Анан азыр дагы бир көпчүлүк кыздар, көбүнчөсү блогерлер или баягы начинающий блогерлер өздөрү наоборот айтып берип, көрсөтүп, бүт баарын до послесин и азыр ошол да бизде эме болуп атат, мындай популярный болуп баратат да. Баягы до послесин баардык этаптарын көрсөтүп, өздөрүнүн аудиториясы үчүн көрсөтүп берели деп андайлар да бар. Анан көбүнчөсү көрсөтүлбөйт бизде. Анан баягы фото документация деп коет, до после сөзсүз алар. Ар бир пациент, ар бир кадамы осмотрга келгенде, до операциядан кийин сөзсүз түрдө тартылып көрсөтүлөт. Баары архивде. Архивде сакталат, ооба. Ал документ. Негизи кээ бир врачтар, хирургтар мындай реклама кылып, чакырып, бизге келгиле дегендерге кандай карайсыз? Эми биринчи деп айтыш кыйын, коллегалар көпчүлүгү ар ким эми мындайча айтканда колунан келгенин кылат деп коет го. Бирөөдүк иштеп атса керек. Бирок мен бир эле айтчу нерсем бул медицина менен бизнести аралаштырбаш керек. Медицинада маркетинг деген сөз негизи колдонулбаш керек да. Бизде особенно могул ошо пластикалык хирургияда, косметологияда чоң бизнеске аралашып кетти да, болчу баягы агрессивный реклама кылышып эле элге, кардарларга толук мындай кандай рисктери бар, кандай результат болуп калышы мүмкүн маалымат берилбей эле жалаң гана жакшы жактарын айтылып чакыргандар бар. Мен деле көрөм андайды, көп көрөм. Баягы Инстаграмдан башка жактарда анча залга барып эмне кереги бар, андан көрө бизге кел 2 саатта фигураны жасап коебуз, бателе деп мындай жеңил сөздөр мененчи. Ошол баягы липосакция деп азыр эң популярдуу операциялардын бири болуп атпайбы, липоскультурирование депчи. Майдын жардамы менен дененин формасын өзгөртүү операциясы. Бир жагынан алып, экинчи жагына керектүү жерге кошуп. Ошону көбүнчө ошол операцияны көп клиникалар, көп хирургдар өтө мындай жеңил түрдө жеткизип, кардарларгачы мындай жөнөкөй бир кичинекей операция сыяктуу ошентип көрсөтөт, аракет кылып атышат да. Анан көпчүлүк ошого ишенип барып алат дагы, анан реабилитация кезинде же операциясы баягы күткөндөй болбой калса өзү, анан проблема ошол жактан башталат.
липосакция бул деген берки кескен операцияларга карагандачы травматизациясы көп, риски көбүрөөк операция да. Ошону дагы бир жолу айта кетейин биздин пациенттергечи. Эгерде операцияга, липосакцияга барайын деп атсаңыз, же дайынданып атсаңыз, алар түшүнүшү керек, билиши керек. Бул баягы кесип жасалган операцияга караганда берки көп ойлой берет кичинекей баягы проколдон эле атайын трубка менен майларын сурдуруп алат экен депчи. Жок, ал жерде деген травматизациясы наоборот көп да. Травматизациясы көп, анан организмге негиз эле мындайча айтканда көп көлөмдө жасалып салса или бир аз технически баягы туура эмес жасалып калган болсо зыяны дагы көбүрөөк тийчү операция бул. Липосакция. А биз аны кантип жеткизип атат азыр? 2 саат наркоз уктап турасыз, анан кичинекей проколдон биз майларыбызды алып коебуз, анан эртесин үйгө кете бересиз деп мындай. Пластикалык хирург баягы кайсы жерде иштебесе дагы өзүн врач катары, как биринчи очередь, биринчи орунда врачтын көзүнөн мындай жеткизишке аракет кылыш керек да. Биз деген баягы сатуучу эмеспиз да. Ооба. Жөн эле товар эмес да бул, Көп жерде ошондой болуп кетпедиби? Сатуучу болуп кетпедиби? Келип анан жанагы акция, скидка келип жасата кал, 20 000 сом болчу, азыр 10 000 сом дешипчи. Ооба. Анан эми сатуучулар катары. Чын баягы товар жок болуп бараткан болсо, же сезон өтпөй калса, калган товарды чыгарып жок кылып салыш керек. Туурабы? Аларды биз эми ал ошондой болуш керек. Ал товар жыйып коюп эмне кылат эле ал? Жок кылыш керек. Эми медицина бул, пластикалык операция деген чоң хирургия бул башка да. Ошон үчүн учурдан пайдаланып дагы бир баягы баштап аткан хирургтаргачы эч качан акция менен, скидка менен, жарантип жагымдуу сөздөр менен чакырганга аракет кылбагыла да. Анын ордуна билимге, ошо жумуштун сапатына, операциянын сапатына көбүрөөк көңүл буруп, бир аз чыдап койсо, бир 5 жыл иштеп койсунчу жакшылап. Репутация кылып алса, могу сарафан радио деген өзү эле иштеп берет. Болду. Сизге эч кандай маркетингдин, акциянын чыгып кыйкырып мага келгиле, мен тиги скидкамды жасап берем деп айтыштын кереги жок. Азыр бул жерде көпчүлүгүнүн ошибкасы ошол болуп атат да, жаңылышканычы. Баягы карьерасын башында эле мен акча иштеп алайын деп аракет кылып или шашат окшойт. Эми алаксызат да, алар деле туура түшүнсүз болот, бир аз шашып кетишет же көбүрөөк тапкызы келет, башка кылышат. Бирок эми ал нерсеге акырындык менен барыш керек, мындай стабильность менен барыш керек да. Ал нерсегечи. Азыр мына эми сиз менен сүйлөшүп атып мындай суроо туулду да. Сиз эми билет окшойсуңар, баары эле ошону мындай талкуулап атышат. Казакстандын белгилүү блогер, майда операция бул, ага чейин депутат Казакстанда каза болду. Анан бизде деле Кыргызстанда каза болгон элдер бар болчу экен. Анан бизде азыр негизи барбы ушундай орган? Именно пластикалык хирургтарды мындай көзөмөлдөп, бир нормалар барбы, протоколдор, ошол жөнүндө айтып бересизби? Эң биринчи, могу акыркы жаңылыктар боюнча, Казакстандагы случайлар боюнча жаткан жери жай болсун, туугандарына көңүл айтабыз. Бул жерде эми баягы клиниканын ичине кирип, эмне проблема болгон, эмнеден кеткен, же ким күнөөлүү эмес экен, анын следственный органдар бар да, алар текшерип чыгарып берет деңиз. Бирок ошол дагы жанакы мен айтып аткан нерсе да. Может, ошол жерде деле баягы бул жөн эле липосакция деп мындай жеңил эле ой менен баягы канчалык көлөмдүү экенин түшүнбөй эле, же баягы операцияга даярданып аткан кезде толук анализдер текшерилбей калган. Ошондой случайлардан да болушу мүмкүн да. Анан кээде болот баягы өзүнүн бир хронический какие-то болезни болгон болот да. Анан операция ошол нерсеге бир себепкер да болуп калышы мүмкүн да. Ошол убакытка туура келип калыпчы. Бирок аны текшериш керек болчу, Сөзсүз түрдө, да. Анан бизде деле буга чейин бир 3-4 жыл мурда болгон бир-эки случай ошондойлор болуп.
бирөөсүндө баягы технический бир аз ошибка кетип аны кийин уже судмеддик экспертиза чыгарып беришкен. Анан көбүнчөсү бизде Казакстандагы пациенттерибиз список обследования жөнөтөбүз да ооба. операцияга чейин. Анан көбү нааразы болушу берет да. Көп эмес кээ бирлери нааразы болушат. Эмнеге мынча чоң, эмнеге көп силерде, Көп, онун баарын тапшырып эмне кереги бар деген суроолор пайда болуп баштайт да. Мына Кудай сактасын, ушундай нерселер болбош үчүн да. Анын баары Кудайдан, баягы эч кандай гарантия жок. 100% эч ким бере албайт, эчтеке болбойт деп чыгып кетип, эч ким айта албайбыз бизчи. Ошентсе дагы эми биздин милдетибиз алдын ала эң самый такой нужный анализдерди, керектүү анализдерди текшерип биринчи билип алышыбыз керек да. Анан дагы экинчиси ошол анализдердин результаттары чыкканда, жыйынтыгы чыгып баштаганда көрүп ошол жактан дагы биз баягы какой-то недостаток болсо операцияга отказ кылабыз да. Аны да көбү түшүнбөйт. Жаман көрүшөт. Кечээ баягы бир 2-3 жума болуп калды окшойт. Ошо Казакстандан бир пациентибизди түшүндүрүп, ушундай бар экен, сизде противопоказания бар экен, биринчи лечение кылыңыз же лучше жасатпай эле коюңуз, эми макул, эми бир аз ичиңиз бар экен, жашай бериңиз десек, түшүнүп кабыл алгандын ордуна наоборот Таарынат, таарынып, мен жанакы жаман отзыв жазам, анан мен албай койдум, коркутуп башташат да. Ошондойлор да бар да. Анан ошон үчүн эгерде сиздин докторуңуз, хирургуңуз анализиңизди аябай до конца текшерип, доточный болуп, бир кичинекей деталына да көңүл буруп, отказ берип, жылдырып, биринчи ошону лечение кылып келиңиз деп аткан болсо, мындай наоборот сүйүнүш керек да. Ошол значит конвейерге коюлган команда эмес. Келген баарын жасай бербейт. Ошол значит мындай ар бир пациентке жоопкерчилик менен карап, ошонун безопасностун ойлоп аткан команда, ошонун безопасностун ойлоп аткан хирург да. Анан бизде кээде болуп калды, айтып атпайбы, могу силерде эмне мынча көп, мен тияка бардым эле, 4 эле анализ алган, жасап берем деген. Эми биздин требование ушундай. Ошон үчүн мындай бир аз азыр деген анализдер деле эме болуп калбадыбы? Ар бир адам өзү деле текшерип алса болот да. Карап норма же норма эмес экен билинет сразу элечи. Ошол жактан деле эгерде какие-то изменения бар болгон болсо, ошол менен нормадан ылдый менен операция алып аткан болсо, ошол жерде уже суроо пайда болуш керек да. Себеби деген эстетикалык операциялар бул 100% денеси сак адамдарга жасалчу операциялар. Противопоказания болуп, низкий гемоглобин менен же бир жерде каны коюланып, же да бир жүрөк жактан бир оорусу бар болсо, алар үчүн жасалчу операция эмес да. Жанагы биздин Кыргызстаныбызда неме орган жөнүндө айтып бересизби? Протокол, бизде мындай, требованиялар барбы, жокпу? Биринчиден бизде общество бар. Кыргызстандын пластикалык хирургиянын президент Тукешев Султан Конокбекович. Ошол обществода турган 100дөн ашык хирург бар. Ошол хирургдардын бардыгы өзүбүздүн бир определенный протокол менен иштейбиз. Минздравдан подтверждение болгон протокол менен иштейбиз да биз. Ал жакта деген ошол анализдер бар, канча анализдер алыныш керек, операция кандай этаптар менен жасалышы керек. Баары прописан турбайбы? Ошонун баары бар. Анан эми если андай случай болсо, текшерилгенде баягы стандартный эле кетет биякта обычно. Минздравтан эле. Минздрав, потом да тиги следователь, биздин обществого запрос берилет. Ал жакта этический комитет бар, алар оценкасын берет, комиссия. Анан биздин баягы обществонун президенти өзү бүт баарын карап чыгат, ар бир анализдерине чейин. Ошол жактан жыйынтык берилет да. Эми Кудай сактасын, баягы ишенели ушул акыркы 5 жылда бир 2 случай болсо, эми ошол башка болбой эле койсун. Бирок ошол болбош үчүн ар бир хирург жоопкерчилик менен отношение кылып, баары салымын кошуш керек да. Баягы эле
один в поле не воин деген жана министр жөнүндө айтпадыкпы, пластический хирургияда деле ошондой да. Ошондой Мен эле эле. чырылдай берсем менин күчүм баарына жетпейт да. Баягы Кыргызстанда бир айда 100 операция жасалып атса, анын мен 30-ун жасап атсам 70 башка жакта жасалып атат да. Мисалга алсакчы. Ошон үчүн баары мындай чоң жоопкерчилик менен көңүл буруп карап аракет кылса, кайра эле баягы 100% алып сала албайбыз, бирок эми рискти азайтышыбыз керек да. Анан мындай бир неме бар да, жанагы вдовий горб деп коет го. Обычно мындай уже возрасттагы аялдарда пайда болот да. Негизи хирургический мындай жол менен алса болобу ошону? Холка деп коет народное названиясы. Бир эле хирургический жол менен алынат ал. Хирургический жол менен алса болобу эмес, негизи бир эле жол бар, бул ошо хирургиялык жол бар. Бирок бул пластический хирургияга кирбейт, э? Жок, Киреби? пластикага деле кирет, Кирет, баягы жөн деле общий хирургияда деле разрез менен деле аны кесип алып койсо деле болот. Эми баягы пластикалык хирургтарга келсе, кичинекей жанагы проколдон липосакция жолу менен аны алып койсо болот да. Эстетикалык жактан мына жакшыраак болот. Жакшыраак болот, аны чоң шрам калбайт, кичинекей прокол болот. Негизи холканын операцияга болгон показаниясы бул эстетика эле эмес, бул баягы хронический баш ооруп пайда болуп баштайт. Сыртка чоңоюп чыккан сайын Ооба. ошондой эле бул деген холка деген мындай жалпак тил менен айтканда оболочка пайда болот. Ошо оболочканын ичинде май пайда болот да. И май мындай агрессивно өсүп чоңоюп баштай берет. Анан алба сыртка терин чоюп өсүп атпайбы? Ошондой эле ал ич жака да өсө берет ал. Ич жака да өсөт. Анан жүлүндү кысып баштайт. Анан тиги ошо холкасы бар кишилер баягы часто баш айланып, себеби Ооба. мээзине баягы достаточно Кислород жетпейт, канчыкпай, баш ооруп баштайт, хронический боль болуп баштайт. Бул массаж эмелер менен алынбайт, э? Тилекке каршы массаж менен алынбайт. Бирок азырга чейин эмне билбейм. Буга чейин айтып келгем. Эмне максат менен жасайт ошол массажды? Кетпешин билет ошол массаж жасап аткандарчы. Анын массаж жолу менен Эми бул массажисттерге суроо, э? ошол массажисттерге суроо да, эмне максат дейсиз да. Кайра эле баягы андан көрө ошол башында эле жок барып кестирип алып салыңызчы, липосакция кылдырып коюңуз десе жеңилирээк болот да. Анан баягы бир жыл массаж кылат да, Барып убактысын коротуп, таш кылып тургандан кийин баягы технически уже кыйын жасала турган болуп калат. Сиз жасайсызбы ошол операцияны? Мен ооба азыр эми ассистенттерим жасайт биздики. Мурда жасачумун. Жанагы эми көп айымдар айтат да, эми белдеги капталдагы жанагы кулакчаларчы. Чыгып эле ошолор көбүн мындай тажатат да. Анан сизге мындай келип, именно ошол кулакчаларды эле алып койгула, калган тийбей эле дегендер болду беле? Болот, азыр деле көп. Анан меники мындай подход, эми ар бир хирургдун өзүнүн көз карашы бар да. Меники, если бизге операцияга келген болсо, бардык денени чогулабыз. Мен ошол келсе, мага монени алып коюңуз болду десе, мен аны тилекке каршы жасай албайм. Жасай албайсың. Себеби именно баягы биздин операциядан кийин кыскасы төрөттөн калган ичти эле алып койбой, фигурасын толук жасайбыз да. Ичин дагы белин кошуп, жамбаш жагын кошуп, дагы башка жактары кандай бут жактарын может бир майларды пересадка кылыш керек болот, ошолордун баарын. Анан отдельно баягы өзүнчө зоналарды тилекке каршы мен лично мен жасабайм. Негизи жасалат ал нерсе, көп эле хирургдар жасайт. Себеби такой да, сомнительный результат болот да всегда ал операциялардан. Бул негизи мындай азиатский тип фигура деп коебу же негизи бардык? Жок, баарында эле болот эми. Баарында эле болот. Баарында эле болот. Эми сиз просто столду карайсыз да. Жанагы ал дегенде жировое отложение деп коет, локальный жировое. Баарында эле бар. Эң узак созулган операцияңар канча мындай саат болду да? Мындай, бизде комплексный операциялар бар да. Анан кийин өзүнчө жасалган операциялар бар. Эң узак созулган операция азыркы кезде
биз үчүн бул наркоздун времясын карайбыз да 6 саатка чейин кандай операция болбосун биз 6 саатка чейин бүтүшүбүз керек да. Эгерде баягы эч боди лифт анан кийин төштү кичирейтип көтөрүү операциясын чогуу алып калсак, биз ошону 6 сааттын ичинде бүтсөк чогуу жасайбыз да. Эгерде 6 саатта бүтө албай турган болсок, анда 2 этапка же 3 этапка бөлүп жасайбыз. Анан Эмнеге 6 саат? себеби наркозду уктайт да 6 саат боюнча. Анан 6 сааттан андан да узарып кетсе, баягы буттун кан тамырларында, венада кан коюланып, тромб пайда болуу риски чоңоюп баштайт да. Анан баягы жанакы эле айткан нерсе, несчастный случайлардын кээ бирлеринин себеби ушул да. 10 саат жасап, анан 3 күн тургузбай жаткызып коет. Анан туруп эле бир 2-3 сааттан кийин баскандан кийин жок да. Ошон үчүн эми баягы 7 саатка чейин может. Максимум 7. Эчтеке болбойт. Анан бул жерде дагы көп эме бар да, критерий бар да. Анализдери, пациенттин жашы канчада, эми жашы улгайып калгандар болсо, аларды ошо бир 3 сааттан эле биз токтотобуз да. Көп жасаганга аракет кылбайбыз. Көп жагынан караш керек. Ар бир пациентке индивидуалдуу карап, ошого карап биз план түзөбүз да. Мен эң көп жасаганым 7 саат болсо керек. 7 сааттан көп жасаган эмесмин. Негизи эле билбейм, Кудай эметкен окшойт, берген окшойт, мен да батыраак иштейт, чын. Негизи башынан эле колумда калтырап титиреп же туруп эме болгон эмес. Чөткө. Менден чоңураак коллегаларым деле байкачу мурун эле айтышчу да. Башынан эле мындай чоң операциялар биринчи жасап баштагандар эле негизи бизде хирургияда кандай биринчи жолу жасап аткан операциясы кечке кылышат да, 10 саат, 12 саатка чейинчи. Эми ошо абдоминалдык пластиканы айта турган болсок, биринчи эле мен өз алдымча жасаган операцияны мен 3,5 саат жасагам да. Результат жакшы. Башынан эле скоростуңуз бар турбайбы? Ошондой, анан эме болуп калат көп мындай ритмге көбүнчөсү ассистенттер алтайлап көнүшөт баттан. Буга дагы сразу эле пайда болгон деп деле айта албайм мен. Мисалга айта турган болсок, бир эле түр операция ошол көкүрөк чоңойтуу операциясы 1,5 саат болгон болсо, анан кийинкилери созулуп кетип атат, 2 саат же дагы ашып кетип атат. Анан мен ар бир детальга көңүл буруп баштайм да, кайсы жерден биз времяны упускать этип атабыз. Себеби ал дагы пациенттин ойгонуусуна, восстановлениясына, бүт баарына тиет да, влияниясы бар да. Анан уктатып коюп эле наркоз биз 3 саат, 4 саат жасай беребиз деген туура эмес да. Ошого самоанализ көп кылам да мен. Мисалга айта турган болсок, пациентти баягы белинен ичине оодарган кезде, да, 15 минутага көбүрөөк созулуп кетти дейли. Ошол время эмнеге ошончо созулуп кетип атат, кайсы жерде пропускать кылып атабыз. Бул деген баягы жылдап чогулган система да. Может, ошол себептен дагы биздин операциялар азыр ушундай. Канча киши иштейт сиз менен ошо операционда? Бир операцияга катышкан киши бул минимум 5-6 киши. Бул хирург, ассистент, операционная сестра, анестезиолог, анестезиологдун жардамчысы, анан бир санитарка болот операциондун ичинде. Анестезиолог башынан аягына чейин болот, турат. Турат сиз менен. Сөзсүз карап, жардамчысы менен. Анестезиологдун именно биздин пластикалык хирургияда салымы чоң, аябай. Бизде жанагындай болбошу керек. Жалпы хирургияда сыяктуу дежурный анестезиолог болуп эле келгени кимге туура келип калса ошол наркоз бере берген туура эмес да. Анестезиолог бул полноценный команданын сотрудниги болуш керек. Сиз менен чогуу иштеп, сиз менен сиздин пациенттериңиздин эмелерин, операцияга чейинки анализдерин чейин карап чыгат. Анан пластикалык хирургиянын наркозу дагы бизде бир аз башкача кетет. Баягы травматологиядан же жалпы хирургиядан келип эле сразу эле пластикалык хирургияга жанагы 6 саат, 7 сааттык операцияга наркоз бере бериши мүмкүн, бирок өзүнүн бир моменттери бар да. Ошон үчүн баягы анестезиолог дагы бул команданын бир
эмеси кишиси болуш керек да, сырттан келбеши керек. Негизи сизге эркектер кайрылабы? Ооба. Аз бирок Канча процент болот? 100% алсак. Ошонун бир канчасы? жыл дейм, билбейм. Эмне Аз маселе келет. боюнча келет? Алар деле көбүнчөсү арыктагандан кийин 60 килограмм, 50 килограмм арыктагандар бар. Бариатриялык операция менен арыктагандар бар, өзү арыктагандар бар. Эми алардын баягы лишний териси, ашыкча териси өзү тартылып жок болуп кетпейт да кайра. Ошолорду кесип салыш керек болот. Жанагы профессионалдуу спорт менен да, фитнес менен машыккандар бар. Но эмелери, грудная железалары гинекомастия деп коет. Ошолор чоңоюп Жанагы кетет. чоңоюп кетет. И Аялдар атайын дарыларды алып, жана турнирлерге даярдангандар бар да. Ошонун побочный эффектisi болот. бир гормональный эме окшойт, Ошондон баягы чоңоюп кетет да. Гинекомастия деп коет. Ошондой операциялар жасалат. И тоже жана липосакцияга деле келип калышат. Кээде. Эң кымбат операция кандай болду эле? Мындай эмне операция, анан акчасы канча болду эле? Айта алсаңыз. Демек, негизи точно сумманы айта албайм, бирок кымбат операция бул бодилифт деген операция. Циркулярная подтяжка деп коет. Төрөттөн кийин же арыктагандан кийин, көп салмак арыктагандан кийин терилер чоюлуп калат да, ичтики эле эмес, капталдыкы жамбаш жактары бүт чоюлуп түшүп калат. Ошону кайра бүт калыбына келтирип, анан липоскульптурага май пересадка кылып фигурасын толук чыгарган операция. Негизи эле бизде Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө ошол эң кымбат операциялардын бири ошол да азыр. Эми аны ар бир клиниканын, ар бир хирургдун өзүнүн баасы болот да. Бир эле клиникада 5 хирург иштесе, 5-өн 5 баасы болот. Ошондой да. Кыргызстан боюнча баягы бир эле бааны айтсак, бардык жерде андай баа эмес да. Башка клиникалар в целом Средний Азияда, Орто Азияда ошол бодилифт операциясы 3000ден 12000ге чейин барса керек. Кесаревадан кийин шовторум ооруйт, абай ырай бузулса депчи. Анан сиз эми чоң операцияларды жасайсыз. Анан кардарларыңыз айтпайбы? Оорутуучу синдром пайда болду деп. Андай хронический бир оору пайда болуп деле жок болбой калып калган учур болгон эмес. Бирок биринчи 6 айдын ичинде же 1 жылга чейин баягы кээде убактылуу оорулар пайда болуп калышы мүмкүн. Баягы ошол рубецтер до конца жумшарып, аягына чейин бүтүп кеткенге чейинчи. Ама кесаревадан кийин эмнеге алар көпчүлүгү ооруга жалып кылышат? Себеби биздики менен кесареванын айырмасы бул кесаревада ичиндеги булчуңдары анан маткада кесилет да. Слойлору Ал шов эмес, ичинде көбүнчөсүнүкү матка ооруп да. Ал жакта себеби аябай чоң, мындайча айтканда күчтүү булчуң бар да ал жакта. Ошол сокращение болуп, баягы өзүнө келип бүткөнчө ошол оорутат көбүнчөсүнүкү. Анан көп пациенттерибиз байкайт, кесаревадан кийин наоборот оору көп болчу, күчтүүрөөк болчу депчи. Сизге негизи консультацияга, анан операцияларга кезек узунбу? Канча ай же жыл? Жок, жылга чыгарбайбыз, себеби бизде 1-2 жолу случай болгон, ошентип 1 жылдан ашып кеткенде операцияга жазылып, очереди келгенче башка бирөөгө жасатып, кайра мага переделка келип калган да. Ошондой учурлар болгон. Анан азыр эми 3 ай операцияга в среднем, 3 ай 4 ай, консультацияга 1,5-2 ай. Көп деле антип узакка созбогонго аракет кылабыз. Себеби консультацияга деле баягы жазылыш үчүн требованиялар бар. Ама жазылам деле жөн деле жазбай албайт да. Биринчи өзүнүн баягы төрөттөн кийин эмиз бүткөндөн кийин канча убакыт өттү, азыркы кезде салмагы канча, эмне операция кылдырай деп ат деле гемоглобиндерин примерно жазып туруп анан кийин жазышат да. Ошол жактан эле уже предварительный отбор болот турбайбы? Ошол жактан эле 100 киши жазса, уже 20сы уже консультацияга деле уже келбейт, потому что келгенден, ну эми зачем? Всё равно операция кыла албайбыз, всё равно күтүш керек. Биринчи ошолорун жок кылып, анан кийин консультацияга келет. Кыскасы ошентип отбор кылып алганга аракет кылабыз. Кайсы категориядагы адамдарды сиз мындай кезексиз кабыл алышыңыз мүмкүн да? Бир эле категория бар, бул бирок
эмес, бир категория бул менин өзүмүн пациенттерим менден операция Повторный жасатып, келген. анан эми хирургияда бул ар кандай Ооба. нерсе болуп кетиши мүмкүн. Эми срочно кайра. Эми за всю мою практику 2-3 жол болсо керек андай случай. Ооба. 5-6 жылдан беричи. Ошолорду мен бир ай мурда или 2 жыл мурда операция жасапты дейли. И бүгүн кечинде жазып атат, срочно бир нерсе болду, эртең менен келип калды. Ошолор биринчи очередь кирип кетишет операцияга. Калганы баары очередь менен кетет. Очередь менен строго. Только өзүбүздүкүлөр же коррекцияга келген пациенттерибиз болсо, кээде бир жерлерин баягы көбүнчөсү липоскультурадан кийин кичине неровностьтор пайда болуп калат. Ошонун жерлерин оңдош үчүн ошолорду дагы бир аз эртерээк коюп бир жерге окошкада болуп. А сиз Жасап беребиз. шакирттерди аласызбы өзүңүз? Анан алар кантип мындай тандоону кандай кыласыз? Бар, бизде азыр 4-5 ассистент иштейт уже командада. Баары уже өз алдынча жасап башташкан. Чоң мен башында окугандар уже көп операциялар жасайт, өз алдынча иштеп калган. Жаңы үйрөнүп аткандар бар. Очередь менен келишет да. Анан аларды мен өзүм бизде баягы мен плюс ошо медакадемияда кафедрада ассистентмин да, ординаторлорго сабак берем. Анан ошол жактан өзүм тандап алам көбүнчөсүн. Жөндөмү барын байкап, Өзүңүз мындай сунуш кыласызбы же келсе инициатива көтөрсө? жок, эми ошентип Ар кандай. ар кандай жол менен келип калышат да. Анан жөн эле вакансия кылып бизге же ассистент керек деп, же ординатор керек деп Андай андай жок. кылбайсыз. Жок. Бекер окутасызбы же бир канча Жок, акча если төлөшөт? бизге келген мындай ординатор келип үйрөнүп иштеп баштаган болсо, значит ал калат деген сөз да. Бизде клиникада калып менен иштейт деген сөз. Ал деген толук операцияга жардам берет. Операциядан кийин биздин пациенттерди карайт, уходун, перевязкасы, башка кыскасы бүт этаптарында катышат да. Анан баягы платное обучение бар, ал башка, ал уже баягы опыт жетиштүү эле башка хирургдар. Көбүнчөсү бул чет мамлекеттен, Өзбекстандан, Казакстандан келишет. Окууга атайын операция көрүп, бир жумалык, 3 күн, 4 күндүккө келип көрүп кетишет да. Алар уже акча төлөп коюшат. Мындай бир пикир бар да, менопауза башталгандан кийин оңойрок болот депчи, бул гормональный фонго тиешелүү депчи, негизи мындай пластикалык хирургия депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Негиз бул негиз барбы мындай элеге? Мен менопаузага чейин андан кийин деле Билбейсиз, жасап атабыз. Андай деле айырмасы жок. Бир айырмасы бул 100% уверен болуп болушубуз керек, башка төрөбөйт деген ошол эле. Ошол эми эскиси, ага чейинкилер көбүнчөсү 30-35 жаштагылар 3-4 төрөп келип анан башка төрөбөйм болду деп деле, бирок операция жасап кеткенден кийин 5-6 айдан кийин же 1 жылдан кийин кайра боюнда болуп калгандар да көп да бизде. Непланово болуп калгандар, Мындай да көп болот. 3 балабыз бар, 4 балабыз бар. Дагы төрөйлү деп аракет кылдык, болбой жатат, болбой калды. Болду уже 5 жылдан бери күтүп атабыз, болду жасата берейин дейт дагы. Жасатып кетип 6 айдан кийин же 2 айдан кийин же боюнда болуп келип калгандар да бар да. А сизге мындай кайсы бир белгилүү адамдардын сүрөттөрүн алып келип, мындай калайм Көп деп? болот. Азыр эми азайып калды. Мындай да. Эми көбүнчө кимдерди айтат да, кимдердин сүрөттөрүн алып келет? Пластикалык хирургия негизи эле бардык эле тармак кесип өзүнүн мындай потенциальный клиенттерин тарбиялаш керек да. Эми тарбиялаш керек дегенде бул не в прямом смысле тарбия бериш керек эмес. Мындайча айтканда аларды акырын даярдаш керек. Ошол баягы бизде азыркы биздин кардарларды азыркы анан 5 жыл мурункуларын салыштыра турган болсок, такыр эки башка да. Азыр деген более реалдуу мындай запростор менен келишет. Түшүнүшөт, реабилитация кандай экенин билишет. Анан ошо сиз айтып аткан нерсе бирөөнүн сүрөттөрүн көтөрүп келет деген 5-6 жыл мурда көп болчу. Көбүнчөсү
көп болот модельдердин сүрөттөрүн. Дженнифер Лопестикин алып келген, Анжелина Джолинкин алып келген, Дженнифер Лопестин баягы фигурасын алып келишкен. Эсимде бар да мен. Эми азыр может ошол эжекебиз өзү деле көрүп калышы мүмкүн, бирок мен дагы деле эсимде бар. Бир 40-тан ашып белиги ооруп калган эжекебиз болчу. Ал кезде баягы консультацияга сразу жазылып келе берчү да, салмагын деле сурап, мындай отбор кылчу эмеспиз. Анан кийин бир 120 килограмм, 123 чыгат болчу өзү. Баягы чоңду, мындай көлөмдүү экен. Келип анан Дженнифер Лопестин сүрөтүн көрсөтүп да мага. Мага мондай фигура жасап бер, попа мондай, причи мондай. Эми ошондой сыяктуу да. Анан күлүп түшүндүрүп акырын болбойт деп чыгарып койгонбуз. Да. Негизинде кээ бир адамдар операциядан коркот да. Анан кандай кеңеш бере аласыз? Эгер киши мындай жасайм дейт, бирок коркуп атат да. Кеңеш операциядан корккон кишилерге бир эле кеңеш бере алам, жасатпагыла. Ошол эле. Себеби пластикалык операцияга сизди эч ким уговаривать этпеш керек. Күйөөңүз эмес, подружкаңыз эмес, жигитиңиз эмес, бул бир гана сиздин тандооңуз болуш керек да. Өзүңүз мен ушуну каалап атам, мен ушуну жасатам, мен реабилитацияга даярмын деп мындай 100% уверен болгондон анан келип жасатышыңыз керек. Анан сомнение болуп аткан болсо, коркуп атсаңыз, анда эми жасатпай койгон туура го дейм. Пластикалык операциясы жок деле жашасаңыз болот да. Эми бир аз фартык болсо эмне болуптур. Же жакшылап изучать этип баарын карап көрүп, мындай даяр болуп, коркпой калгандан кийин келип жасатыш керек да. Мындай мурунку жылдарга караганда азыр мындай айымдар төшүн чоңойтом же тарттырам дегендер көбөйдүбү? Так, мурунтан эле жасатышат негизи. Анан бирок эми баягы пластикалык хирургия акыркы жылдары жаңыраак направление болгон үчүн башка мамлекеттер менен чогуу эле биз бир аз эми артырактабыз, эми баягы Бразилия, Колумбия, Америкаларга карагандачы, же Кореядан акырындан өсүп келатат. Анан кийин 5 жыл мурунку менен азыркыны салыштырсак, 5 жыл мурун деле жасатышчу, бирок көбү чет мамлекетке барып көп жасатышчу да. Азыр ошолордун баары өзүбүздөн жасатып атат, и наоборот бизге келип башташты акырындан. Силерге мындай бир таң калыштуу же өзгөчө запрос менен келгендер эсиңизде болсо айтып бересизби? Келишет. Эми ата бизде ар бир хирургдун өзүнүн почерки болот. Аны инстаграмдан эле байкап койсо болот, же ошол сарафандан эле кандай результат, кандай чыгарып атат. Анан баягы кээде запредельный запростор менен келгенде мен отказ берем, 100% билишет. Ошонун бир мисалын айтып бересизби, кандай менен? 2-3 ай болуп калды окшойт. Өзүм мурда буга чейин 2-3 жолу операция жасаткан экен. Уже бир 500 мл эки жагында имплант турат, чоң. Анан жан башы деле чоң экен өзүнүкү. Мындай токтоно албай калганда уже. Ошону алмаштырып 700-750 кылып салып берди атат. Анан жан башка да имплант салып, жанакы кээде инстаграмда чыгып көрүп калат болушуңуз керек, пляждарда чыгып калат го. Мындай болгон жан баш менен кача балып төшүп батпай жүргөн. Ошонтип жасап бер деп ошондой сүрөттү көрсөткөндөр да бар. Эми бир жылда ашып барса бир 2-3 жолу келип калышат адашып алар деле. Эми негизи имплант салынат да, бирок жанагы мындайдай ыкма чаккансызбы, өзүнүн эле майын эми чоңойткон, ошол айырмасын айтып бересизби? Негизи эми мындай да, имплантты деле мен баягы безопасный деп айта албайм, анычы 100%. Ал деле инородное тело, ал деле бир риски бар, осложнение болушу мүмкүн. Анан бирок эми азыр биз имплант менен майды салыштыра турган болсок, төш үчүн, чоңойтуу үчүн, анда имплант бул жерде более безопасный болуп калат да. Баягы чоңойтуу максатында майды куюп салса, ал жерде анын баягы наоборот зыяны көрүү тийип калышы мүмкүн. Кальцинат болуп, киста болуп, кээде ушундай учурлар болгон, молочный железаны кесип алып салыш керек болгон да, майды куйгандан кийинчи, ириңдеп кеткен учурлар да болгон.
Ошон үчүн наоборот более рискованный болуп бул липофилинг эсептелет, анан кийин анан уже имплант да. Эми имплантты деле безопасный деп 100% эчтеке болбойт деп эч кандай гарантия жок. Аны деле айта албайм. Имплант менен төш чоңойтом деген кыздар болсо түшүнүп билип келиш керек да алар дагы. Анан көп ойлойт, бир жолу салып койсом ушу менен 90 жашка чейин чуркап жетип калам депчи. Жок. Өзүнүн баягы конкреттүү бир сроктору жок. Ошентсе деле бир 10-15 жылдын ичинде көбүнчө учурда алмаштырыш керек же салыш керек болуп калат. Же салыш керек. Алгандан кийин форма мындай груди өзү сохраняться этелеби мурунку имплантка чейинки же мындай уже деформация болобу? Имплант көбүнчөсү 8-10 жыл туруп калган болсо ошол убакыттын ичинде өзүнүн мурдагы тканьдарын уже бир аз жылпайтып тонкий кылып коет да. Анан мисалга айтсак, акыркы 1 жылда бир 3-4 жыл жасадык окшойт. 35 жыл 30 жыл мурда коюшкан экен, Америкада башка жактарда коюшкан да. Азыр уже жаштар деле 70-тен ашып калган, жөн эле удалить этип өзүнүкүн кайра чогултуп коебуз да. Импланттын объемуна жараша болот, анан баягы исходник операцияга чейин өзүнүкү кандай болчу ошого да жараша болот да. Көбүнчө учурда кичинекей болот. Кичинекей өзүнүн баягы төшүн кайра чогултуп коебуз да. Жана кен Барби дегендер бар. Тиги башынан аягына чейин өзгөрткөндөр. Ошондойлорго кандай карайсыз? Аларга психологдун жардамы керек. Ачык эле айтам. Себеби пластикалык хирургия бул эч качан стандарт болуп же модага айланбашы керек. Пластикалык хирургия жалаң мындай индивидуалдуу түрдө каралып, показаниясы менен гана жасалып, анан ошол мындай көбүнчөсү эми жашоонда мындай дискомфорт болуп аткан болсо, ошол чоң төштөр же баягы төрөттөн калган, жарыктагандан кийин калган, чоюлуп калган терилер. Менин жеке оюм ошолор мындай жасачу операциялар да. Анан көбүнчөсү баягы жакшынакай денесин деле филлер коюп, гиалуронка коюп, имплант салып, ошо жасаткан, Барби кылгандар. Аларга пластикалык хирургия эмес, башка жактан жардам керек деп эле айтам мен тилекке каршы. Аны бирөө бул дагы бир оору да. Аны ошол өзү түшүнбөй аткан болсо, жардам бериш керек аларга. Бирөө токтотуш керек. Жакындары же ошо пластический хирург токтотуш керек, аны болду деп отказ бериш керек. Обществолор бар, аны черный спискке киргизип салса болот, жасатпага деп. Ошондой эме бар турбайбы? Эми баягы аларда закон башка бир аз, конечно. Мен отказ берсең эртең өзүнүн адвокатын ээрчитип алып келет алар. Ошон үчүн мындай да бир эме айта кетейин, сөз болуп калды. Бразилия, ошо кыскасы Южная Америка же Северная Америка биздин айырмасы, алар жакта пациент каалаган нерсени аны жасап беришет. Хирургтар менен биз өзүбүз сүйлөшкөнбүз да алар менен. Эмне үчүн мындай коркпой эле мондай импланттарды салып бересиңер, чоң мындай неестественно же, некрасиво же десең, өздөрү каалайт дейт, кагаз эле жасап берип коерсуң десең, айла жок дейт. Если отказ берип жасабайм, жок, мен үчүн туура эмес, кичинерээк кылыш керек десе, эртең өзүмдүн адвокатын ээрчитип алып келет дейт алар. Алар ушундай бир ловушка бар, бир аз ушундай экен да. Бизде эми пока биз өзүбүздүн оюбузду айта алабыз, жок сизге туура эмес, мындай кылыш керек, зыян тийип калат деп айтып жасап атабыз. Көбү сүйүнүчтүү ошол эме түшүнөт, билип кылып атышат да. Нуртилек, сизге чоң рахмат келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп, сизге мен көп ийгиликтерди каалайм жумушуңуздан. Чоң рахмат Жылдыз, силер дагы убакыт бөлүп чакырганга. Эми бир аз болсо дагы сөздөрүм баягы эсин табып, полезно болот деп ойлойм. Мен деле ошону каалайм. Урматтуу көрөрмандар, бул подкаст сизге жакса, лайк басып, комментарий жазып, бизге каттала кетиңиз.